Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде мындай дейт: "Ахаббун нас илаллахи анфахум линнас" дейт. Кудайга эң бир жакшы инсан дейт. Кудайга жаккан инсан ким дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Анфахум линнас" дейт. Башка бир инсандарга пайда берген инсан дейт. Башка бир инсандарга пайдаңыз тийип атабы? Жол салып, же бир жерди ремонттоп, же башка бир иш жумушун аткарып берип жатасызбы? Анда сиз билиңиз, алхамдулилlah эң бир жакшы инсандардын катарына кошулдум деңиз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ахабун нас илаллах дейт. Аллага эң бир жакшы инсан дейт. Ушундай башка бир инсандарга пайда келтирген инсан дейт. Башка бир инсандарга пайда келтирем десеңиз, толтура амал бар, ошол амалдар менен пайда келтирсеңиз болот. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва хаббул амали илаллах" дейт. Аллага эң бир жакшы амал кайсыл? Биринчи пайгамбарыбыз айтты: "Инсандардын эң жакшысы Кудайга сүйүктүү болгон инсан болом десеңиз, инсандарга пайда келтир" деди. Башка бир инсандарга, кошунаңбы, досуңбу, бир тууганыңбы, башкабы инсандарга пайда келтирсең, сен анда эң бир жакшы инсанмын, алхамдулилlah деп айтсаңыз болот. Эми жакшы пайда келтирүү үчүн кайсыл амал жакшыраак деп пайгамбарыбыздан сурасаңыз, пайгамбарыбыз эмне дейт? "Сурурун tudkhilуху ала муслимин" дейт. Ушундай бир сүйүнүч, ошол сүйүнүчтү сен башка бир момун мусулмандын жүрөгүнө алып келесиң дейт. Башка бир тууганыңыздын жүрөгүнө бир сүйүнүч, жакшы бир нерсени айтып, же белек берип сүйүндүрсөңүз, бул эң бир жакшы амал дейт пайгамбарыбыз. Ау якшифанху курбатан дейт. Же болбосо ошол өзүң бир мусулман бир тууганыңдан бир проблемасын, бир көйгөйүн чечип, жок кылып, аны жанагы көйгөйдөн чыгарып койсоң, бул эң бир жакшы амал дейт. Көрдүңүзбү? Бир тууган мусулман бир тууганыңыз бар, анда бир түйшүк бар. Мисалы карызы бар. Же болбосо үйүнү ремонттоп атышы мүмкүн, же башка кылып атышы мүмкүн. Ошого жардам берип, ошол түйшүктөн чыгарып койсоңуз дейт, бул эң бир жакшы амал дейт. Ошол эң жакшы амалды жасап, ага пайда келтирип, Кудайдын эң жакшы пендеси болосуң дейт. Көрдүңүзбү? Ислам дини кандайча дин? Ким ушул нерсеге амал кылып атабыз? Эгерде бүт баары ушуна амал кылсак, анда бул аалам Гүлстан болуп, бейиш болуп кетпейби?